Түрк дүйнөсүнүн 7-чи даректүү тасмалар фестивалы өтүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Татыктуу фильмдер сыйлыктарын тапты. Ага 23 өлкөдөн 260 фильм түрк дүйнөсүнө жана маданиятына көз карашы негизги темасы менен катышты. Бул иш-чараны уюштурган Түрк дүйнөсү журналисттер федерациясы эми 9 жеңүүчү өлкөлөрдө сыйлыкка ээ болгон тасмаларды көрсөтүүнү баштады. Алгач Истанбул шаарында старт алган бул демилге экинчи Кыргызстанда Кыргыз-Түрк Манас университетинде өткөрүлдү. Максаты жаш киночуларды шыктандыруу жана түрк дүйнөсүнүн кино индустрия тармагында тажрыйба алмашуу, өнүктүрүү. Ortaya çıkan bu değeri kendi ülkelerimiz. Ортого чыккан бул баалуулукту өз өлкөлөрүбүздө, өзгөчө 7 түрк мамлекеттери баш болгон Түрк бирлигинде тарткандарды алгачкы өз ара бири-бирибизге жөнөтүү, көргөзүү. Андан соң муну дүйнөгө жайылтышыбыз керек. Эң башкы максатыбыз бул. Урматтуу президентибиз Режеп Тайып Эрдогандын Азербайжанда түрк мамлекеттери уюмунун чогулушунда сүйлөгөн сөзүндө ортого койгон бир саясий эрк бар. Ал 6 мамлекет бир улут деген. Бул саясий эркти биздин маданий өңүттө биз журналисттер, адистер, киночулар, документалдуу фильмчилер катары толтурушубуз зарыл. Документалдуу фильм фестивалынын башкы миссиясынын бири бул 7 өзгөчө түрк мамлекеттеринде киночуларды, искусство адамдарын, журналисттерди бириктирмек. Бир чатыр алдында, бир уюшкандыкта жолуктуруу. Башкы максат. Gazetecileri bir araya getirmek. Профессионал жана студенттик тасмаларды түрк дүйнөсүнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген кесипкөй уюмдардын өкүлдөрүнөн турган калыстар тобу баалады. Студенттик категорияда 16 даректүү тасма финалга өттү. Даректүү тасмалар номинациясында кыргызстандык режиссер Шайыр Бактыбекованын Көпүрө тасмасы баш байгени жеңип алды. Бул кинофестивалга мен акыркы 5 жылдан бери жюринин мүчөсү болуп катышып келип атам. Эң баягы бизди кубандыра турган жагы ошол 7 жылдык тарыхында бир дагы жылы кыргыз киносуну, тагыраак айтканда Кыргызстандан качкан тасмалар байгесиз калган эмес. Дайыма ошол биринчи баш байгени, экинчи, үчүнчү, мына бүгүн дагы 2 студентибиз, бирөөсү баш байгени, бирөөсү атайын калыстардын призин утуп отурат да. Бул дагы албетте кичине болсо дагы кыргыз киносунун өсүүнүшүнө жана өзүнүн салымын кошуп атат. Уюштуруучулардын айтымында түрк мамлекеттеринин маданиятын бириктирип, бир үй бүлө болуп, бул ынтымакты дүйнөгө таанытуу. Иш-чараны 7 жылдан бери Түрк дүйнөсү даректүү тасмалар фестивалынын уюштуруу комитети гана эмес, түрк дүйнөсүнүн маданият, искусство жана кино фонду, Түркия Республикасынын маданият жана туризм министрлиги менен түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдиги колдоп келет. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек.